Көпчүлүк коллегалар айтып атпайбы? Алмашка жөн жатса, эч ким эчтеке көтөрмөйбүз деп. А киши билет. ТЭЦ көтөрүлмөк. Датка кемин дагы. Түштүк, түндүк жолу дагы. Бул кыргыз эли төлөй турган акча болгондон кийин кечпи, эртеби бул көтөрүлмөк. Мына айтып атпайбы, эмне ошондо сүйлөгөн жоксуңар деп. Азыр кээ бир коллегалар айтып атпайбы? Кагаз менен, документ менен бекитип коелу деп. Мына кагаздарды карабайбы? Эмне деген замечанияларды бердик убагында. Эмне дегендерди айттык, ай бул туура эмес дедик. Ошол жерде азыр кээ бир кыйкырып аткандар ошол убакта көрөлү, кандай голосовать этип, кандай сүйлөгөндөр. Ошондо Асылбек Шариповичке мен канча жолу кирдим, ТЭЦ боюнча. Ал ошол убакта колубузду туураганда айтпай эле коелу. Биз ойлогон жокпуз да, инвестиция алып келип атат. Эми ушул туура колдонор экен десек, колдонгону, алып келген акчаны, кредитти бөлүп жеп, чөнтөккө салып коюп. Анан ошону мына акыркы бийлиги партиясын кармап турганда, ошо жөнүндө айтып койсок, ошону колдонуп, бизди партиядан чыгарып койбодубу? Бул эмне сүйлөйт бизге деп. А ошол убакта сүйлөсөң эмне болуп атканын баарыңар билесиңер. Болбой эле замечание кылдык, кагаздарды көтөргүлө. Профилдик комитеттер, ошолдогу тиешелүү комитеттердин чечимдери бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жеп бөлүп алган акчаларды түрмөдөгү авторитеттерге жок кылбай мамлекетке төлөп бериш керек. Ошондой мыйзам алып келиш керек. Экономикалык преступление кылгандар, алар киши өлтүргүчү эмес. Алар өчөн акылдуу. Акчаны кантип жешти, схеманы түзгөндөр. Мына ошолор мамлекетке кусуп бергенде элдин көксөсү тыйылат. Чоң рахмат.